Agile деген бул ийкемдүү методологиясы. Азыркы чоң компанияларга абдан ылдамдуу тез процесстерди киргизүү ышыкмалы. Ошол методологиясы банктарга, чоң компанияларга, чоң ири өнүгүштөргө өтө абдан жардам берет. Себеби дегенде Agile деген методологиясы абдан ыкмалдуу жана оңой шарттарда түзүлөт. Байтүшүмдүн Agile'дын киргизген себеби, эң биринчи себеби бул деген азыркы замандагы технологиялардын тенденциялары. Бул тенденциялар өзүнчө эле бизге ошондой ыңгайлуу абал түзүп берип атат. Эң биринчиден биздин банкыбыз цифровизациялоо өтөөрдүн астында көптөгөн натыйжаларды изилдеп, мисалы үчүн биз Google'ды, Amazon'ду, Facebook, Alibaba деген ири компанияларды карасак, алар болсо бүт эле азыркы финансылык инструменттерди пайдаланып, финансылык тарапка кирип атканын далилдеп турабыз. Ошол себептен биздин банкыбыз анын баарынын натыйжасын изилдегенден кийин, эмне себептен алар банктын ичине кирип атса, эмне биз банк катары, бизнестин ичине кире албайбыз деп өзүбүзгө бир натыйжа чыгардык. Ошол себептен биздин банктын жетекчилери ушундай бир натыйжага келишип, биз Agile деген эң ыңгайлуу методологиясын киргизгенге деп чечтик. Жаңы бир продуктты чыгарып атабыз. Ошол Agile аркылуу бул жаңы продукт 2-3 айдын ичинде эле пайда болду. Өзүнүн биринчи результаттарына жетти. Эгерде мурунку традициялык подходдорду иштетип, бизнес процесстерди иштетип алганда, бул жаңы продукт 1 жыл, 2 жыл иштетип чыкмак. Agile методологиясын иштеткенде биз 3-4 айдын ичинде эле эң жакшы жыйынтыктарга жеттик деп ойлойм. Жакынкы арада элдин баары жаңы продуктубузга күбө боло алат. Ошол продуктубуз жаңы новаторлук, инновационный продукт деп айтсак болот. Ал продукт ушул Agile методологиясы менен, жардамы менен, жалаң гана ошо Agile жардамы менен түзүлдү. Agile'дын түзүлүшүн айтып берсек, мисалы үчүн биздин банкта Agile методологиясы пайдаланат. Agile методологиясы боюнча Scrum командасы түзүлөт. Scrum команданын мүчөлөрүн айтып кетсем, бул деген Product Owner аталат. Мисалы үчүн мен бул командада Product Owner. Product Owner'дун эң негизги маселеси стратегиялык багыттарды билдирет. Стратегиялык багыттарды аныктап, ошол командага кандай багытта жүрөбүз, эмне себептен бул багытта жүрөбүз, кандай продукт акыркы, кандай продукт чыгарышыбыз керек дегенди аныктайт. Андан кийин Scrum Master деген бар. Scrum Master деген бул ушул команданын мүчөлөрүн чогултуп, команданын ичинде маданиятты түзүп, алардын бекемдешин түзүп, ошол команданын иштешин жакшы производительность бериш үчүн Scrum Master ошол команданы түзүп турат. Андан кийин болсо Dev Team деп аталат. Dev Team'дин ичинде жалаң эле разработчиктер, IT разработчиктер же технологиялык специалисттер эмес, ошол эле убакта бизнес тараптан дагы кошулган мүчөлөр бар. Алар ушул команданын Dev Team'i технология жактан продуктты түзүшөт, бизнес тараптан, банктын ичинен процесстерди өзгөртүп, ошол документациясын түзүп, бүт продуктка ыңгайлаштырылуу жана клиентке ыңгайлуу болгон продуктты түзүш үчүн ушул Dev Team түзүлөт. Ошол бүт Scrum команда, Product Owner, Scrum Master, Dev Team булардын баары ушул Agile методологиясы менен иштешет.